Raymond 956 сурап атат. Байке съемка үчүн кандай свет жана кандай камера колдонуп жатасыз? Мындай свет колдоном. Баасы тилекке каршы эсимде жок, бирок көп эле кымбат эмес. Бул жерде телефон турат. Кымбат камералардын азыр кереги жок. Бул жерде телефон, бул жерде турсам, оң тарапта лампа турат жана арт тарапта дагы бир свет турат. Бул мен отурганда дуалга көлөкө түшүп калып атат. Ошону кетирүү үчүн мындай бир свет койдум. Достор, мен акыркы жылдарда англисче compound interest деген сөздү көп угуп атам. Орусчасы сложный процент болот, кыргызчасын татаал пайыз деп которуп коюшуптур. Бирок мен жасалма интеллекттен сурасам, кошулма пайыз деген дагы туура болот дейт. Менимче дагы туура болот. Кошулма пайыз бул эмне? Жөнөкөй пайыз менен, мисалы, $10 банкка салып койсоңор, жылына 10% менен салсаңар, 1 жылдан кийин $10 $11 болот. 2 жылдан кийин $12 болот, 3 жылдан кийин 13, ошентип $1 кошулуп кете берет. 10 жылдан кийин $10 $20 болуп калат. Эгер кошулма пайыз менен кое турган болсоңор, 1 жылдан кийин $11 болот. Экинчи жылда анын пайызын эсептеп атканда $10 эле пайызын эсептебейт, $11 пайызын эсептейт. Экинчи жылда ал 1,1% кошулат. Үчүнчү жылда дагы ошентип кошулган пайыз дагы көбөйүп отуруп, $10 20 жылда $26 жакын болуп калат. Эми муну 100.000 сом менен эсептегиле, 1 миллион сом менен эсептегиле, жөнөкөй пайызга караганда кыйла тез көбөйөт. Бул тоодун башынан мынча карды тоголоп жибергенде барган сайын тез эле чоңоюп кетет, ошондой эффект жаратат. Мен муну барып банкка ушундай кошулма пайыз менен акча салгыла деген мааниде айтпай атам. Бул биздин жашообуздагы адаттарыбыз дагы ошентип көбөйөт экен. Жакшы адаттар дагы, жаман адаттар дагы. Кээде бир адамды көрөсүң, 10 жылдан кийин көрөсүң, такыр өзгөрүп кеткен болот да, же жакшы жака, же жаман жака. Таанылгыс болуп кеткен болот, кээ бирөөлөрчү. Ошол эмне үчүн болот? Ошол кошулма пайыздан болот. Ал өзүн жакшы караган, спорт кылган, туура тамактанган, өзүн өнүктүргөн жана башка ошол жакшы адаттар менен жашагандыгы үчүн ал адаттар күн сайын 1 единица пайда алып келбейт. Биринчи күн 1 болсо, экинчи күн 1дин дагы кошумча пайыз болот дагы. Ошол алып келген пайыз дагы жанагындай көбөйүп отуруп, кыска мөөнөттөн кийин эле ал адамга болгон таасири абдан чоңоюп кетет. Жаман адат, мисалы, сигарет чегесиңер, пиво ичесиңер, же туура эмес тамактанасыңар, өтө көп шекер жейсиңер, жана башка 10 жылдан кийин силер ушундай абалга жетип каласыңар, кайра келе албай каласыңар. Ошол кошулма пайыз ушунчалык барган сайын тез ылдамдык менен силерди ары карап сүрүп барат дагы. Ал жерден кайра келүү дээрлик мүмкүн болбой калат. Бул жерде үзгүлтүксүз кылуу өтө маанилүү. Эгер туура адаттарды кыла турган болсоңор, ошо кошулма пайыз таасири болсун десеңер, анда ошол нерсени үзгүлтүксүз кылыш керек. Үзгүлтүксүз бир жумушка келген же бир нерсени кылган адам эң коркунучтуу адам деген бир сөз бар. Силер үзгүлтүксүз бир нерсенин үстүнө кире турган болсоңор, анда силер ал жерде барып тытып саласыңар. Азыр бир нерсени үйрөнөм дедиңер, бир музыкалык аспапты үйрөнөм дедиңер, же бир код жазганды үйрөнөм, же башка пайдалуу бир нерсени кылам дедиңерби, башта кыйындай болуп сезилет. Башта эч кандай бир жылыш болбогондой сезилет, бирок болуп атат, кичинекей болуп атат. Бирок силер эртеси дагы, бүрүскүн дагы, же жума сайын ошол регулярностьти сактай турган болсоңор, бара ошол кошулма пайыз таасирин сезип баштайсыңар. Анан 1 жылдан кийин бир карасаңар, силер кыйла алдыга кетип калган болосуңар. 1 жылдан кийин силер ар күн 1 единица алдыга жылган эмессиңер. Экинчи күн бир аз көбүрөөк, үчүнчү күн андан дагы көбүрөөк, төртүнчү күн андан дагы көбүрөөк болуп отуруп, 1 жылдан кийин ушунчалык астыга кетип калганын сезесиңер. 10 жылдан кийин силер ал жерде король болосуңар. Айрыкча менин жашыма келип калганыңарда ошону көп байкайсыңар. Ошо өзүңөрдүн чөйрөңөрдөн, өзүңөрдүн досторуңар, туугандарыңардан могул адамга эмне болду дейсиңер да, бул эмне кылды дейсиңер. Ошол кошулма пайыз кылган. Кошулма пайыздын таасири болгон.